Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Анда эмесе бүгүнкү сабакты биз бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов балдар. Кече жакында эле Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болуп өттү. Эгерде биздин улуу жазуучубуз тирүү болгондо 92 жашта болмок. Бүгүнкү сабагыбызды Чыңгыз Айтматов карнайбыз балдар. Чыңгыз Айтматов дегенде эмнени түшүнөсүңөр, ким оюңарга ким келет? Ушул жөнүндө ойлонуп отурсаңар да болот балдар. Анда эмесе сабактын темасы менен таанышып алайык. Максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабакта Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы менен таанышабыз. Чыңгыз Айтматов кандай чыгармалары бар экендигин билебиз балдар. Чыңгыз Айтматов Шекер айылы Жексин угу менен мекенге болгон сүйүүбүздү билгизе алабыз. Ушул үч максат менен бүгүн Чыңгыз Айтматов, биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен таанышабыз. Анда эмесе сүрөткө көңүл бурсаңар балдар. Сүрөттөн биз бүгүн кимди көрүп турабыз? Кыргыз элин дүйнө жүзүнө тааныткан Чыңгыз Айтматов көрүп атабыз. Бул жерде дагы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул дүйнө жүзүн кантип Кыргыз элин дүйнө жүзүнө тааныткан деген суроо да баарыңарда болушу мүмкүн, Себеби анын жазган чыгармаларын, мындайча айтканда, 150 мамлекет анын жазган чыгармаларын окуйт. Мынакей бул Чыңгыз Айтматовдун апасы, Айтматовдун бир туугандары бул. Мынакей билесиңер, азыркыга чейин Роза карындашы бар. Көзү тирүү, иниси бар. Бул Чыңгыз Айтматовдун баласы, мынакей көрүп турсаңар, Элдар Айтматов деген азыркы учурда ошо атасы жашаган үйдө Элдар Айтматов турат. Анан кийин мынакей бул жерде кызы менен Айтматов өзү Ширин Айтматова, мындайча айтканда азыркы күндө үй бүлөлүү аялы, жубайы мынакей Чыңгыз Айтматов биздин улуу жазуучубуздун кызы, баласы. Анда эмесе балдар Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы менен таанышып кетейик. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Атасы Төрөкул Айтматов, апасы Нагима Хамзеевна Айтматова теги боюнча татар. Эми бул жерден кичине маалымдама берип кетейик, мынакей балдар. 1928 жылы 12 декабрда бизде Кыргызстанда канча область бар балдар? Кыргызстанда бизде 7 область бар. Ошо 7 областтын Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Анан бул жерде мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган дегенде силер түшүнүшүңөр керек. Бул атасы дагы, апасы дагы эмне алган? Кат тааныган мамлекеттик кызматта иштеген адамдардан болгон. Анан кийин бул жерде апасы Нагима Хамзеевна, татардын кызы, татар улутунда кыз болгон. Бул дагы аябай балдарына көптөгөн мындайча айтканда өзүнүн кат сабаты ачылган аял болгондуктан балдарына китеп окуганга да көп жардам бере алган. Андан тышкары дагы кээ бир маалыматтарда айтылып кетет. Анын Айтматовдун өзүнүн эскерүүлөрүндө айтылат. Анын чоң эниси Айымкан дагы Чыңгыз Айтматовдун жазуучу болгонуна аябай чоң түрткү берген дейт. Анткени ал дагы Кыргыз элинин элдик оозеке чыгармачылыгында жомокторду аябагандай кылып сонун кылып айтып бергендиктен дейт. Айтматов дагы эмне кылган дейт, ушу жазуучулукка ошондон улам дагы кызыгып калган деген дагы ар кандай ой пикирлер айтылып келет. Андан ары балдар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын карагыла. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Атадан калган туяк, Делбирим, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Кылымга артар бүркүн, Эрте келген турналар, Ботокөз булак, Ак кеме, Буг эне, Гезитчи Дүзөө, Кызыл алма,
Ак баранын көз жашы, Жамиля, Фудземада Кадыр түн, Биринчи мугалим, Кызыл жоолук жал жалым деген чыгармалары. Бул балдар үчүн мына Буг эне деген Ак кеме деген чыгармасынан алган, бирок ошого карабай эле Буг энени дагы өзүнчө балдар үчүн деп да көрсөтөт. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун эң биринчи чыгармасы Гезитчи Дүзүйө деп аталат. Бул дагы өзүнчө бир жакшы чыгармалар. Негизи эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын биз азыр кичинекейбиз, окуй элекпиз, бирок кинофильмдерин көрүп жүрөт болушуңар. Мисалы Делбирим деген фильми чыккан, Саманчынын жолу, Бетме бет, Кылым картар бүргүн, Эрте келген турналар, Ак кеме, Кызыл алма, Ак баранын көз жашы, Жамиля, Фудземада Кадыр түн бул драмалык чыгармасы балдар. Буну дагы эме спектакльдерде көрсөтөт. Кече жакында эле анын 12 декабрда туулган күнүнө карата опера балет театрында Кылым картар бүргүн романы боюнча чоң бир спектакль жүрдү балдар, туулган күнүнө арналган. Жамиля бул деген аябагандай жакшы эмнелердин бири. Биринчи мугалим, булардын баардык Айтматовдун баардык чыгармалары ачкана кинофильм болуп тартылган балдар. Эгер кааласаңар, фильмдерин көрсөңөр болот. Аябагандай сонун тартылган фильмдери бар. Андан тышкары дагы балдар, Чыңгыз Айтматовдун ушул жазган чыгармаларынын баардыгы мисалы 150 тилге которулган. 150 тилге которулуп, ошонун баардыгынын өзүнүн буну окуп, кызык окуган окурмандары бар. Ошол себептен Чыңгыз Айтматов кыргыз элин дүйнө жүзүнө тааныткан жана аны Чыңгыз Айтматов мындайча айтканда эң мыкты жазуучу деп дагы таанылат. Эми карагыла, балдар үчүн мен силерге Чыңгыз Айтматов балдар үчүн да көптөгөн чыгармаларды жазган, жомокторду. Ошолордун ичинен мен силерге азыр эмнени окуп берейин деп атам. Бул жерде көрүп атасыңар балдар, мынакей карышкырды көрүп атасыңар, анан кичинекей баланы көрүп атасыңар. Ошол бул Чыңгыз Айтматовдун силерге окшогон кичинекей өспүрүм балдарга арнап жазган чыгармасы болуп эсептелинет балдар. Анда көңүл бургула, жомокту, кичинекей жомокту жакшылап унутуп коюп уккула. Эмне жөнүндө экен? Чыпалак бала. Бар экен, жок экен. Бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Ал чөптө эс алып жатса, төө аны жалбырак менен кошо жутуп коюптур. Чыпалак бала төөнүн ичинен чыңырат. Аны уккан кишилер төөнү союп баланы алып чыгышат. Бир күнү карышкыр чыпалак баланы көрүп калат. Сен кимсиң? Жеп коеюнбу? Өзүңө жаман ит кылып салам. Карышкыр ит болот деп ким айтты? Ушул сөзүң үчүн сени жейм деп баланы жутуп коет. Бир күнү карышкыр койго жакындап келет. Ичинен чыпалак бала: "Эй, койчу, мен көк бөрүмүн, койго баратам" деп кыйкырат. Анан кийин карышкыр эптеп качып кутулат. Эми эмне кылам дейт. Анда чыпалак бала: "Ташматка бар, койлору семиз, Байматка бар, иттери дүлөй. Андан көрө адамга барам да ит болуп жалданып алам" дейт. Ошентип карышкыр ит болуп калган экен. Бул чыпалак бала жөнүндө жомокто биз эмнени билип атабыз? Чыпалак баланын эмнеси? Карышкырга эч бир койлорду жедирбей койгондон кийин, карышкыр ачка болуп калгандан кийин эмне кылды ал бала? Ал анан көрүүчү, сен мага эмне тынчтык бербейт экенсиң. Анан көрүүчү мен эмне дейт? Адамга ит болуп эле жалданып, курсагымды тоюсканым жакшы экен деген ойго келет. Мына ушундай силерге Чыңгыз Айтматовдун, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун силер үчүн арналган Чыпалак бала деген чыгармасын, жомогун окуп бердим. Силер дагы эгер кааласаңар, бул боюнча мынакей көрүп турган сүрөт көрүп турасыңар, балдар. Сүрөтүңөрдү тартып, ушул сүрөт боюнча дагы сүйлөп берсеңер болот. Ошону менен бирге эле Буг эне деген дагы жомогу бар, аны да окусаңар аябагандай сонун жомок. Ошондой эле анын спектакльдер бар, театрларда коюлат, киносу да бар. Көрсөңөр болот. Анда эмесе балдар, азыр Шекер айылы деген
Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылы деген чексин силерге окуп бергим келип жатат. Анткени бул чексти уккандан кийин ар бириңерде кандайдыр бир мекенге болгон сүйүү, мекенди сагынуу, мекендин ыйыктыгы, мекенди кантип мындайча баалай билүү деген кандайдыр бир сезимдер пайда болот деген ойдомун. Силерге азыр кунт коюп уксаңар угабыз. Шекер айылы. Эгер мен аалам койунун аралаган космикалык саякатта жүрүп, жер жөнүндө ойлончу болсом, сөзсүз аны өз айылым Шекердин образы аркылуу элестетерим бышык. Анткени менин башатым ушул Шекер, ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде мен жарык дүйнөгө келип, турмуш тааныгам, өз тагдырымды тапкам. Ата журт деп аталган туулуп өскөн жердин тартиби, салт санаасы, ыр жомогу, жаратылышы, абасы, бүткүл турпаты адам катары калыптанышында жана өз тагдырына ээ болуусунда зор таасир бар экендигине бекем ишенемин. Шекер айылыма көп барам. 2-3 катта басам, көңүлүм толбой турат. Туугандарым келин алат, кыз берет дегендей, жакшылык жамандыгы аралаш бул дүйнөдөн өткөндөргө топурак салуу ал дагы парз. Айтор көңүл тартып турса шылтоо табылат да. Ар булактын чордону барсаңары мекен түшкөн ошок сыяктуу алакандай борбор болот эмеспи? Менин мекеним Шекер айылы. Биздин Шекер турган орду да мал жанга жайлуу суу башында, таластын жон арка тоосунун этегинде, эзелден манас делип айтылган чокулуу улуу тоонун так төбүндө. Мына балдар, мен силерге Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн Чыңгыз Айтматов мекен тууралуу болгон ой толгоосу жөнүндө окуп бердим. Силерге кичине татаалыраак болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм сөзүм менен кичине түшүндүрүп берип кетейин, балдар. Байкасаңар, бул жерде эгер мен аалам койунун аралган космикалык саякатта жүрүп, жер жөнүндө ойлончу болсом, сөз аны өз айылым Шекердин образы аркылуу элестетерим бышык дейт. Бул жерде биз азыр мен билесиңер, Чыңгыз Айтматов деген көптөгөн 172 өлкөгө барып келген да. Мына ал кандай чет мамлекеттерде жүргөндө эң биринчи эле дейт, мекен дегенде эле дейт, мен эмне дейт, өзүмдүн туулуп өскөн эмне айылым көз алдыма келет, Шекер айылы көз алдыма келет дейт. Анан ошол Шекер айылы көз алдыма тартылып келип дейт, ошондо мен мекенди толук түрдө элестетем дейт. Анан могу жерде ата журт деп мына ушул жерде мен жарык дүйнөгө келип, турмуш тааныгам, өз тагдырымды тапкам. Ата журт деп аталган туулуп өскөн жердин тартиби, салт санаасы, ыр жомогу, жаратылышы, абасы деп турат. Ата журт деген менен мекендин экөөнүн балдар айырмасы бар. Бул жерде мен силерге түшүндүрүп кетейин. Мекен дегенде, мисалы, менин мекеним Кыргызстан деп. Мекен дегенде Кыргызстандын, жалпы Кыргызстандын өзүн элестетебиз балдар. Ал эми ата журт деп биз балдар кайсыл жерде төрөлсөң, ошол сенин журтуң болот. Мындайча айтканда, сенин туугандарың, мисалы бизде урууга бөлүнөбүз да, мисалы, ар бирибиздин өзүбүздүн жет атабыз бар, жет атабыз жашаган жер бар, туугандарыбыз бар. Мына ошол сенин киндик кан тамган жериң, анан туугандарың жашап жаткан жер сенин ата журтуң болот. Мына Айтматовдун ата журту бул Шекер айылы жөнүндө айтып берди силерге. Мына буну мен жөн гана алган жокмун. Мына көрдүңөр, тууган чакан эле Шекер айылы аркылуу бул мекенге болгон сүйүүсүн эмне кылып берди бизге? Аябагандай сонун кылып көрсөтүп берди балдар. Ошону менен эле мына Шекер айылы менен бирге эле мына эмнени көрсөтүп берди бизге? Чаркырап аккан суусу, жанагы ак мөңгүлүү тоо жөнүндө жалпы деги эле, мисалы, мындайча айтканда, алыс жакта жүрсөм дагы мекенге болгон сүйүүм дайыма мекеним менин дайыма жүрөгүмдө деп атат. Балдар, силер дагы бул текстти эгер кааласаңар кунт коюп угуп көрсөңөр болот. Дагы окуп көргүлө, кандай ойлорду айтар элеңер өз алдыңарча. Анан мекенге барыш үчүн дейт, эгерде өз айылыңды сагынсаң дейт,
кандай гана шылтоо болбосун барып өз ошол жерде эмне кылып келсең болот дейт, өз айылыңды сагынычыңды таркатып көрүп келсең болот деп атат. Бул Чыңгыз Айтматовдун мекенге болгон сүйүүсү, мекенге болгон сагынуусу, мекенди ушунчалык сыйлоосу, мекендин мындай айтканда ыйыктыгы жөнүндө айтылды балдар. Эми силерге азыр бул тексттен кийин мындай силерге бир сүрөттөрдү бергим келип атат. Бул сүрөттөрдү көргөндө силер эмнени элестеттиңер? Бул сүрөт эмнени көрсөтүп туруп атат силерге? Эмнени түшүндүңөр? Мисалы, мына бул сүрөттү карасаңар, тоолор, ачык асман, ошондой эле бурананы көрүп атабыз, боз үй, кыргыздын улуттук кийимин кийген, элечек тагынган чоң эне, колуна боорсок, май токочун алып мына турат. Бул жерде жылкылар, шаркырап аккан суу, мынакей арча кайыңдар мына бул жерде. Анан бүт асманда шаңшып учурду. Балдар, биз алыста жүрсөк, мекен дегенде эле ар бир Кыргызстандын жараны биз эмнени элестетет экенбиз? Мекен дегенде өзүбүздүн бизди курчап турган тообузду, боз үйүбүздү, элечек тагынган энебизди эмне кылабыз? Көз алдыбызга элестетебиз. Мына мекен дегенде биз эмнени билет экенбиз? Мына ушул биздин эң жакшы жерлерибизди, кооз жерлерибизди элестетебиз деген ой менен бул сүрөттү силерге тартуулап жатам. Андан кийин балдар, мынакей дагы мекен дегенде бизде кандай дагы ассоциация келет бизге? Кана сен өзүң мекениң жөнүндө айтып берчи. Мекениң жөнүндө эмне билесиң дегенде биз эмнени элестетебиз? Мынакей бул Кыргызстандын Борбор шаары Бишкекке, Кыргызстандын желегин элестетебиз, Манас Баатырды элестетебиз. Анан сөзсүз түрдө эмне Кыргызстандын Борбор шаарыбыздын аянтын дагы элестетишибиз мүмкүн экен. Дагы силерге кандай ойлор келиши мүмкүн, балдар? Кандай ой келет силерге? Мекен дегенде өзүңөрдүн оюңарды айтсак болот. Кимде ким ушундай ойлосо, кимде ким ушундай деп элестетсеңер, анда азаматсыңар. Мекен дегенде эле биз эмне Кыргыз Республикасынын эмнесин, туусун элестетебиз, мына Манас Баатырды элестетебиз. Эми дагы бир сүрөт силер үчүн, балдар. Мынакей карагыла. Эмнени көрүп туруп атабыз бул жерде? Бул жака көптөгөн башка мамлекеттен дагы көптөгөн мындай айтканда туристтер келет, эс алганы, аябай таң калып кетишет, кооздугуна суктанат. Мына тоолор, көк болгон асман, анан ошондой эле биздин туп-тунук болгон, көк болгон асман менен эмнеси бирдей болгон, түсү бирдей болгон ысык көлүбүз. Ушулар биздин көз алдыбызга элестетилет, балдар. Ысык көлдө мындай айтканда Кыргызстандын эң кооз көлдөрүнүн бири, балдар. Мекен дегенде бизде эмне экен? Ушундай ассоциациялар келет экен. Анан сөзсүз түрдө бул жерде мен жалпы жонунан эле алып койдум. Чынында мекен дегенде эгерде кимибиз кайда төрөлсөк, ошол айылыбызды дагы элестетебиз, балдар. Ал айылда туулуп өскөн жерибизди, чоң аталарыбызды, чоң энелерибизди, ал жакта туугандарыбызды, ошол айылдагы бир мисалы жакшы кооз жерлер, ошол жашаган чоң ата, чоң энең турган, ата энең турган үй дагы эмне кылат? Силерге ассоциация болуп жүрөт. Эми балдар, анда эмесе үйгө тапшырма. Мен силерге бүгүн биз жалпы жонунан Чыңгыз Айтматов жөнүндө өттүк. Чыңгыз Айтматовдун кандай чыгармалары бар дагы, ошол жөнүндө дагы кандай кинофильмдерди көрөсүңөр, ошол жөнүндө дагы өз алдыңарча бир жолу өзүңөргө жаккан чыгармасын, киносун көрүп койсоңор болот. Ушуну менен сабагыбыз бүттү, балдар. Сак саламатта калгыла. Кийинки сабакка чейин көрүшкүнчө, балдар. Бүгүн Чыңгыз Айтматов боюнча көп нерсени сүйлөштүк, балдар. Чыңгыз Айтматовду ар бир Кыргызстанда жашаган ар бир жаш өспүрүм балдар жана чоң биздин ата энебиз, чоң ата, чоң